Балдардын сыйын көрүп төрдө отурган Жумабай Абдылдаев 5 баланын ардактуу атасы. Азыр эс алууга чыгып, уул кызына байбичеси экөө баш көз болуп отурган чагы. 20 жылдан ашуу мезгил мекен жүгүн аркалаган Жумабай Абдылдаев басып өткөн жолун үй бүлөсүнө байма-бай баяндап берет. Легкий, жеңил транспорттардын бири да бир жерден бир жерге Барыш үчүн как скорый помощь дегендей. Анан дагы бугулар бар эле, бугу менен кетип атканда сүрөттөр бар эле, аны баягы таппай калган, ал кайсы жерде калып. Бугу менен кетип атканда сүрөттөрүбүз бар эле. Бугулар менен тартып. Ал эми ал бугулар мындай өзүнүн лыжадан неме кылган чана болот. Анан ал жерге 3 күндүк продукта жүктөлөт. Ар бир чукча бир жакка чыкканда, жолго чыкканда. Мына ауылдарда деле, мына ит менен жүргөндө деле. Артында бизде армейский билесиң го? Сукпай түрөк менен. 68-жылы 10 классты бүткөндөн кийин эле биз армияга даярдап ал убактарда. Армияга аскер кызматына, Союз малында эле аскер кызматын чакырылып, анда эми Союз малында узак жерлерди алып кетчүле. Мен крайний север деп Аляска, Анадыр шаарында крайний северде кызмат кылып келдим 2 жыл. Чукотский автономный областта. Войсковой часть бар эле, командир бир предлагать этип, мага водитель болуп кир деди. Эми мен ошо шофер болгонум үчүн. Анан водитель болуп гражданский ошол жерге ишке кирип калдым, командирди ташып калдым. Анан ошол жерден командир айтып калды да бир күнү мага. Эгер окуп военный болсоң, сага сразу үй берем деди. Мынантип көчүңкү ар жерден көчүп жүрбөйсүң. Окуп армияга келсең үй берем деди. Ардактуу ардагер бир канча аймакка которулуп, оорук тармагында жетекчилик кызматты аркалаган. Мекенге кызмат учурунда жетекчилик кайда буйрук берсе, ошол багытка кылчайбай жөнөмөй аскердик антка таандык көрүнүш. Ага байланыштуу биздин каарман Афганистан Баткен согушу учурунда да өз милдетин өтөгөнүн айтат. Харок Мургаптан 311 километрге. Анан барды 31 декабрда ошол жердеги полный болгон горючийнин бардыгын жүктөп түгөттүм. Складым куп-курук калды. Анан эми болду, ошол жерден кайтат экенмин да десем, жок, кайтып эле ошол Харокко приказ берди, келесиң деп. Анан Харокко бардым. Анан 31 декабрь күнү жаңы жылды, ошо 80-жылды Харокто, Тажикстандын автономный областынын борборунда тосконмун. Бул жерден Оштон бензовоз немелер ташып турушту. Ал ошо бензовозду ташаган эми. Анан 8-чи ишке ашымга Трисемерка өдөлөбүз, ошол Батов балык полкубуз ишке ашымга кетти. Ишке ашым Хароктон 100 километр экен. Ишке ашымга орношкондон кийин ошол жерден бир ай ошол жерден сынап жетип турдум горючий менен. Афганистанга Трисемерка кирип 8 январда границадан өтүштү. Ошондон баштап мен Афганистанга Файзабад шаарына баргыча 6 ай өттү. 6 ай ошол жерден ушулар менен неме кылып снабжение этип, ошолор менен бирге жүрүп 6 ай дегенден кийин анан Файзабадка жеткизип коюп, жанагы гусеничный техникалар жетти. Ал жерде потеря болду, полктон канча кыйналдык, ачка калдык. Анан эми согушту ошондо көрдүк да, бул уруш, согуш деген кандай экен. Союз бузулгандан кийин кичине баягы өзүңөр көрдүңөр, айлыгыбыз тийбей, башка болуп, ошол мактан балдарда кичине кыйналганбыз. Анан айлыгыбыздын ордуна жанында продукт берип, тияктан алып келип, анан бизде ушу азыр ырамалык болуп кетти, өтүп кетти. Биздин командирибиз генерал Мырзали Бөрбаевич командир эле, ал киши билгиликтүү киши экен, опыттуу күчтүү экен. Биздин часты мындай бир кыйынчылыкка алып барган жок да, ачкалыктан да калган жокпуз. Айлык албасак дагы
Şu özünün nemesi menен биздин офицер прапорщиктерди, солдаттарды жакшы камсыз кылып, өзү пекарня ачып, ушул жерден өзү нан жаап, ар бир семьябызга карата 2ден 3дөн нанды бөлүп берип, мынандайды күндө ушу мынанчадан мынага мынан баласы көп. Мына балалууга мынанчасын бересиң. Мынанчасы мына баласы жок, жаш офицерлерге мына жетет бир нан же 2 нан деп ушинтип өзү бөлүштүрүп, ошондой немеден ситуациядан алып чыгып кетти ушу командирибиз. Биз аябай азыр деле эстеп сыймыктанабыз. 96-жылы союз бузулгандан кийин ошо Харокто бүттү деп Харокко эле барбай эме кылам десем, бул жерге келгенде дагы баягы эски барып жүргөн жериң, жолду жакшы билесиң, тигиндей бундай деп бул жерден ошо Мырзали Бөрүбаевич эме кылып, ошо Харокко али милицейский силы батальондор барган, баягы Тажик-Афган границасын кайтарган. 92-жылдан баштап 97-жылга чейин. Ошол жерде ошол батальонго дагы барып кызмат кылып келдим. Батальондун немесинде ошо милицейский сила менен. Алда 6 республика коңшу мамлекеттерден барган да, Россия, Өзбекстан, Казакстан, Россия болуп, ошо мамлекеттер эски союздан калган чегараны кайтарганбыз. Ошондо дагы ошол жака барып участвовать этип, ошол жерде боевой действияларга катышып келдим ал жерден. Ошондо мына алардын ушул берген, ошо мына ошол отличный поражение, ардагер деген, ошолордун бардыгын ошол милициядан немелеринен берилген медалдарым. 83-жылынан кийин мына биздин Алай районунда Гүлчөдө войсковой частыбыз бар. Ошол жерге которулдум. Ал жерде анан 89-жылга чейин Гүлчөдө ошол батальонда иштеп, 89-жылга кайранан ушул өзүмдүн часыма кайрылдым да, кел бул жерде иштебесең болбойт, тиякта Сарташта эч ким жок, сенден башка биле турган эч ким жок деп командирибиз аддап эме кылгандан кайра которулуп келген 89-жылы бул жерге. Кашкарышта көтөрүлүп келип, 89-жылдан анан ошол жерде 95-жылга чейин ошол жерде өзү начальник болуп иштеп, 95-жылынан карасак союз бузулуп кетти. 95-жылы анан бул мына Оштогу 30-629 БКВТ войсковой частька которулуп келип, анан бул жерде дагы Оқ-дары кампасынын начальниги болуп калдым. Бул жерден кери билем 99-жылы бул жерде дагы согуш башталып кетти. Баткен согушу башталып кетти. 99-жылы анан Оқ-дары менен ушу Баткендин согушундагы немесин полностью ушул жерден мен Оқ-дары менен обеспечить турдум. Күнү-түнү бул жерден тияктан келет, ояктан келет Оқ-дары, бул жерден түшүрөбүз. Сава аэропортко барам. Аэропорттон чурап келип бул жерде түшүрүп, бул жерден ушу машина жүктөп Баткен, Карамык, Чоңалай ушул жактарга ушу үзүлбөй жөнөтүп турдук да. Көрүп турмуз. Мына кардын бийиктигине барасың. Чукотка деген бул Чукотка автономный. Мекен кызматы менен катар бактылуу жубайлар турмуштун ыргагында бир калыпта келе жатышат. Үй бүлө ээлеринин чогуу түтүн булатканына жарым кылымдан ашык мезгил өттү. Айтканга оңой болгон менен ушул күндүн үзүрүн көрүп, мураскорлорду өз жайына орнотуп, татыктуу тарбия берүү да зор эмгекти, чыдамкайлыкты талап кылат эмеспи? Айрыкча аскер кызматкерлеринин жубайлары турмуштун ачуу таттуусу, өйдө ылдыйында өбөк болуп, дөөлөттүү жашоо улантып жатышат. Bunun den soğuluğun ömürün tilep, şu 5 balаны taap, şu kayerge göçüp barsak, kayerde o şerde şu ballarının nemesini ketirbey, jamandığın çıgarbay, jakşısın çıgarıp, şunday gündördü keçirip, şu ballarda terbiyalap, Kudaya şükür, kayerge göçüp barsak o şerge varıp, bu voyenlilerdi ve buna aytti, kanca jellerge köçtük, Gülçödö barıp yaşap kaldık. O şerde 12 yıl, 13 yıl yaşadık. Men hiç jaka bazmadım.
Харок парок ояктарга кетти бардыгын Сарташка ояктардан жылбады. Мен ошол жерде эле 5 баламы багып, тарбиялап өстүрүп отурдук. 90-жылы согуш болду, акыйкат. Онда балдарым ачка калдык. Ошолор деле кыйын болду. Ошо Күлчөдө аябай үйлөр күйүп, машиналар күйүп, согуш болуп бүткөндөн кийин сел келди да. Отурган немебизде 2 этаж дом бар, мынандай капталган. Ортосунда жөнү көлкүлдөгөн суу каптап кетти, подвалдан ашып каптап кетти. Балконго чыгып алып ыйладым ошол күндөрдү эстеп, кандай неме кылам эми, буларды кандай кылып тойгозом, кайерге барып нан алып келем деген ошол кыйынчылык өтө катуу болду. Ошо командирдин аялы бечара балигиндей бийлиш менен эме нан алып келип, көлкүлдөгөн суунун үстүнө туруп, ар бирибизге бунун баласы көбүрөөк деп мага кара 2 булка берип, ошолорду алып келип жеген күндөрүм акыйкат чындыгында ошол аябай кыйынчылык болду. Сельсөветтерге барып, неме менен жаздырып, канча балаң бар, канча семьясың деп ошол жерден анан кийин балдарым ошол мынандай неме ачып берди. Ошо кагаз менен анан магазиндерге барып нан алып келет. Жетип калсак жетип калабыз нанга, жетпей калсак жетпей калабыз. Бир жараса кыйынчылыктарды көрдүк балам. Анан кийин орус солдаттардын прачка, кийимин жуйтурган прачкада иш болуп калды мага ылайык. Анан ошол жерге ишке кирдим. Одан мурун автобазада иштедим. Эми өзүмдүн кесибим болбосо каерде иш бар экен, сагылайык, балдарың баксаң болобу экен деген жерлерге иштедим. Анан Ошко келдик да. Ошко келип анан бу жерге келгенден кийин мына солдаттардын повар болуп иштедим. Бүгүн байланышабыз, бунун өмүрүн тилейбиз. Кудай эсен аман келсе экен, жаман жактарга кетти деп, военныйлер өтө коркунучтуу, жүрөктү гана титире турган иштер болот. Ошолордун өмүрүн тилеп, ушу эсен аман келип, балдарын бакса экен, балдарын неме маңдайына болсо экен деген эми бу турмушта айта берсең, көп го дейм, 52 жыл 19 жашымда турмушка чыккам, ошондон бери кыйынчылыктарды көрүп, ысык сууларды кечтик. Бактылуу ата эненин басып өткөн жолу балдарына да үлгү болду. Уул кыздарынын арасында ата кызматын улантып, ыйык милдеттин үзүрүн көргөн учурга жетишкен. Ал тургай неберелери да чоң ата, чоң энесинин тарбиясында бой тартып, келечекте мекенге кызмат өтөө менен аскердик мурасты улантууну максат кылышат. Аскер кызматчы, чек арачы болуп иштейм. 25 жыл болду иштегениме. Өтө ыраазымын. Мен азыр быйыл пенсияга чыгам эми. Ошондо деле азыр чыгам десем деле жүрөгүм ооруйт. Ушунча жыл 20 жашымда барганмын армияга. Ошонча жыл иштеп, азыр кичине жүрөгүм сызылдайт армиядан кетем десем. Армияга ыраазымын. Аябай үй алдым, бала чакам чоңойттум, ата энем ушу бишинемде өтө ыраазымын баарына, Кудайга шүгүр. Атам тез командировка барат эле. Жумушу Сарташ айылында болгон үчүн атам командировка эле жумасына бир жолу же 2 жумада бир келип турчу. Биз Күлчө айылында жашап жүргөнүбүздө атам баягы кандай десем, кызматка кетет эле кечиндеси. Ошондо узун шинель кийип, онго чейин сапогдору бар болчу. Узун сапог кийип, шинельди кийип, римена портупеян тагып, монтуп аскер жумушка кетет эле. Ошондо сыймыктанат элем. Аябай жакшынакайсың. Мен да кудум ушундай форма киет элем, кийем дейт элем да, көрүп алыпчы. Мен да чоңойгондо сөзсүз военный болом, сөзсүз форма кийем деп аябай суктанат элем да ошентип. Бирок тилегеним ишке ашты. Ошондо атабыз ошондо командировкадан келгенде эштен тосуп алат элек, баарыбыз сүйүнүп сагынып. Апам айтты эле, бүгүн атаңар келет десе, баарыбыз үйдү тазалап,
даяр болуп күтүп алат элек атабыздан. Атам эшикти ачканда эле биринчи биз тосот. Менин да иним бар. Азыр военный болуп иштетип атпайбызбы? Ал экөөбүз тосуп алат элек. Биринчи очередь аябай чыдамчылык менен күтөт элек. Алыс жакта командировкаларга кеткенде. 2-3 жашымдан бери чоң ата чоң энемдин колундамын. Азыр мына кече 2 күн мурда 18 жашка толдум. Мен улуттук гвардияга барайын деп аткам. Анан чоң атам өзүнүн чоң атам военный болгондуктан бизге өтө строгий болчу. Бизди пышык кармачу. Биз ушу чоң атамдын сөз укпайлы деп айтканын кылып, айткандай кылып, эч качан бир сөзүн эки кылбай жүрөт элек. Кичинекейимден бери чоңойдук ошентип. Бирөө, например, досторумдар деле көчөдө айтып сурап калышат. Мен өтө мактайм чоң атамдарды. Мен ушундай военный афганец, согушка барып келген, согуштун ардагери деп бардыгы суктанышат досторум. Биринчи келин болуп келгенде аябай түшүнбөй, мен үчүн бир кыйынчылыктар болгон, себеби дисциплина болот экен. Кайненем мен көп сабактарды алдым, себеби кайненем ошол мезгилдерде күндө рубашкаларын, майкаларына чейин үтүктөп баягындай кылса, азыр атам неге андай кылыш керек, мен да ошондой кылышым керекпиз, атаңар келатат дегенде биз эркек кишинин келгендеги үйдөгү сыйын, урматын ордуна коюш мен үчүн өтө чоң сыймык болду. Азырга чейин мен кайненем менен чоң сабак алдым десем жаңылышпайм. Атам бир ишти тайындаса, биз ошону аягына чейин чыгарышыбыз керек. Эч качан бүгүн айтылган нерсе эртеге калбаш керек. Ол нерсеге ушунчалык биз кичинебизден ошол нерсени көнгөнбүз. Азыр ушул тарбия менен деле балдарым деле ошентип эле тарбияланып калышты. Ой, ушунчабыз эле военныйлер жетишет. Сен кичине болсоң менин бутума бут болуп эле жөн бир гражданкалар эле жүрчү деп атам мен бирок умтула берчү элем. Кийин ошентип жүрүп эми жашоо турмуш эч кандай атамдын айткан сөзүнөн кайта албай башка образование менен кетип азыр ошол тармак менен жүрөм. Анан атам баягы жашоонун ортосунда коем, сен дагы бир убактарда кызыктуу элең, эч болбосо военный кафедранга болсоң кирип окуулум дегенден военный кафедраны бүткөнмүн. Ушул көрсөтүүнү даярдап жатып, эки чылбырды бирдей кармап, ийгилик, бакытты багындырган жубайлардын эрдигине өзгөчө баа бердик. Учурда мындай кайратман, бири-бирине сый менен жашоо уланткан үй бүлөлөр коомчулукка караңгыда чырак жаккандай таасир берери анык. Улутубуздун оңгу жолунун баш көзү болгон үй бүлө тарбиясы жана мекендин ыйык кызматын аркалоодон артык мурас, сыймык барбы? Арбакы военный армияда неме тартипти деп ошо балдарды ушундай даярдабасак буларды жаштыгында эми болбойт экен. Кудайга ачуу элем, өз жанакындарына келип барышты.